19-сентябрда болуп өткөн жаңылыктар топтому менен тааныш болуңуздар. 33 жаштагы Мерим Черикбаева өзүн дүйнө издеген Махти деп атайт. 33 жаштагы Мерим Черикбаева өзүн дүйнө издеген Махти деп атайт. Бул маалыматты бүгүн 19-сентябрда болгон маалымат жыйынында билдирди. Ал 8 жыл мурда ооруп калган. Дарыгерлер анын оорусун так айта алышкан эмес. Ошондон тарта иштеп элдер менен сүйлөшө албай калган. Анын айтканына таянсак, 2015-жылы түшүндө чекесине Махти деп жазып, кара чоң мөөр коюп кеткен. Бул мөөр менен ошол убакыттан бери жүрөм. Мурда намаз окучумун, бирок ошол түштөн кийин окубай калдым. Намаз окуп жүргөнүмдө чекемде нур бар болчу. Азыр ал жок деп айтты. Айтымында Махтинин айынан 8 жылдан бери жалгыздыкта жашайт. Элдерге жакындаса көз тиет. Мындан тышкары мен мындан ары жашырына албайм, менин милдетим айтуу. Башка Махти болбойт, деди ал. Махти бул акыр заман келерде пайда болуучу Мухаммед пайгамбардын мураскери. Жаңыдан дүйнөбүздүн таанып аткан өлкөбүз да. Ал ким, ал Махти ишибиз жок деп ойлобуз да. Мындай по сути психологиябыз, тарбиябыз ошондой да. Азыркы заманда 30 жылдыкта, 20 жылдыкта. Бирок тарыхта чоң логический секреттер бар экен. Өзүм деле жыргагандан чыккан жокмун, болгон 8 жыл үй камагында жатам, ачык айтайын. 5 метрге чейин көздүмүн, ошондо ачык кийип алып жашынып. Кээде 15 метрге чейин чоюлуп кетет, носитель секретный информация деп коет. Ошон үчүн колдон келсе жашынып атам да. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, депутат Масалиев, фракционный прогресс. Жабык түрдө жыйынды өткөрүштүн кажети жок. Ушул жерде чыккандан кийин маалыматтын баары биз өкмөттүн мүчөлөрү баары таратат да. Жашына турган эчтеке жок да. Булар кандай жашоону айтмак эле. Биз мына мартта жыйын өткөргөндө ушул болгон эле. Августта болгон окуя баары жашыруун болуп, ушул жашыруун калып келип атабыз. Мен сунушум ачык эле өткөрөлү. Рахмат, сунушты эске алабыз. Бирок мыйзамда каралган, регламентте каралган, Исхак Абсаматович. Мен ошону сунуштадым. Эми бул жердеги айтылган сөздөр башка болот, ар ким чыгып өзүнүн оюн билдирген бул башка деп мен ойлоймун. Бул жердеги бүт расмий түрдө айтылат баардык нерсе. Ошол үчүн мыйзамда да каралган. Жабык өткөнгө чек ара маселелери айрыкча каралган деп. Туура жабык өтүш керек, анткени ар кандай баягы мамлекеттик купуя сырлардагы эмоция калтырып ар кандай маселелер да көтөрүлүп калышы мүмкүн. Бирок премьер-министрдин жалпы элге болгон маалыматын ачык угалы, жалпы эл уксун. Анан суроо жоопко баягы дискуссияга жабык өткөрөлү. А премьер-министр ачык айтсын ой. Рахмат, урматтуу депутаттар. Эки сунуш болуп атат. Биринчи микрофон. Рахмат, Дастан Артисбекович, мен дагы ойлойм. Бул бүгүн биз жабык режимде өткөрүшүбүз керек. Эмне үчүн дебейсизби? Мен биринчи жолдо айткам. Кыргызстанда, Тажикстандагы эки мамлекеттин ОДКБнын мүчөсү болот. Тажикстандагы кандай ичинде иштер, оппозиция кандай иштеп атат, ошондой сөздөр көп айтылат. Ошон үчүн буну жабык режимде өткөрүш керек. Рахмат, биринчи сунуш болду, урматтуу депутаттар. Жабык түрүндө өтүү. Ошол сунушту добушка коем. Эгер ал өтпөсө, анда кийинки сунуштарды мен добушка коемун. Каршылык жокпу? Анда биринчи сунушту мен добушка коем. Добуш берсеңиздер. Урматтуу депутаттар, азыр Мухаммед Калый Чекеевичте маалымат бергенде өтө мындай айтыла турган сөздөр бар, купуя. Ошол айтылат. Суроолор болот. Ачуучундук, ошонун баардыгы мен купуя ошол ичибизде калсын деген ниет менен. Макул 77, каршы 3, баары 80, катталды 114. Анда жабык түрүндө өтөт. Жабык түрүндө өтөт. Аппарат камсыз кылыңыздар. Тийиштүү гана кызматкерлер калсын. Өкмөт башчысы, Кыргызстан өкмөт башчысы жана Тажикстан өкмөт башчысы менен
жолушту. Биздин өкмөт башчысы, Тажикстан өкмөт башчысына абдан катуу өзүнүн значит претензияларды айтты. Бул жерде негизги претензия болду. Бул жерде биздин заставаларга, биздин көзөт муналарга ок эмес, оор мындай ок аттуулар болгону бул туура эмес деген. Анткени эгерде чек башка чек менен башка чек менен өзүнүн ара кичине бир талаш тарыш болсо анда түшүнүктүү болот эле. Бул жерде мындай эки мамлекеттин ортосундагы достук мамиле деген кичине мындай күмөн жаратат деген ойдо болду. Ошого премьер-министр анын баарын угуп, Тажикстандын ал Тажикстан премьер-министри биздин такталбаган жерлерге барып өзү көрүп, ошол жерде тапшырмаларды берген деп биздин премьер-министр айтты аны сөздү. Чек арадагы маселеге ушул аткезчилик, контрабанда айынан келип чыгып атат деген пикирлер айтылды. Биз азыр бүгүн аз дагы мен дагы бул сөздү айтам. Аткезчилик деген мына мен ар дайым айтам. Бул Тажикстан аркылуу эмес, бул башка мамлекеттин дагы аткезчилиги абдан көп бизде. Ошон үчүн бул жерде бир эле Тажикстан тарабы эмес, биз башка мамлекеттердин дагы аткезчиликти бөгөт коюш керекпиз. Анткени кайсы жерде аткезчилик болуп аткан бул жерде, ал жерде ушул контрабандисттер эч качан элди ойлобойт, эч качан мамлекетти ойлобойт, эч качан чек араны ойлобойт. Ошон үчүн бул жерде катуу чараларды көрүш керек деп мен аны ага кошулам мен. Эми өзүңөр жакшы билесиңер, бул такталбаган чек ара Тажик мамлекети менен. Эң негизги маселе бул жерде сиздер жакшы билесиздер, бул Варуф анклавы. Варуф анклав биз Кыргыз мамлекети өзүнүн иш чараларды жүргүзүп атат. Бирок ага карабастан биздин кошуна мамлекеттер ар кандай сүйлөшүүлөрдүн негизинде ошол биз аткара атабыз деген ойду айтып атат, бирок иш жүзүндө андай аткарылган эмес деп бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз. Биздин жогорку кеңештин токтом негизинде бир топ жумуштар аткарылып аттыр, акчалар бөлүнүп аттыр, жолдор боюнча, бала бакча курулар боюнча жана башка иштер. Бул Варуфтун айланасындагы Аксай биздин айылда болуп аткан иштер. Бул кечеги максат айыл башка жактагы жайгашкан. Бүгүнкү күндө 405 километр такталбаган биздин чек арабыз бар. Алар башка картанын негизинде бул жерлер биздин жерлер деп айтып атышат. Биз Кыргыз мамлекети аркылуу башка жылдагы картанын негизинде бул биздин жерибиз деп аябай мындай талаш тартыштар көп. Эми чын айтканда өкмөт алдын алуу ушул чыр болуп аткан жерде алдын алуу иштерди жүргүзгөн эмес. Быйыл 16-сентябрда дагы мына ушул ок атылыш менен аяктап атат да. Ошого биз бүгүн азыр чек ара маселени карап атабыз. Ал жерде биз азыр сүйлөшүп аткан парламенттин ичинде сөйлөшүп аткан ойлор негизи бир мамлекеттик стратегияны иштеп чыгыш керек. Именно Баткен область боюнча ушу Тажикстан менен чектеш чек ара боюнча, чектеш айылдар боюнча, элдин социалдык, экономикалык абал боюнча кандай биз иш чараларды өткөзөбүз. Бул азыр мен эми айта албайм, мен божомолду айттым, балким биз электр энергиянын тарифтерин өзгөртөбүзбү, салык жагынанбы балким өзгөртөбүзбү, балким биз ушу чек арага жакын жайгашкан элди көчүрөбүзбү, башка жерден жерлерди берип үй куруп беребизби. 1 метр жерди берип койсоң, эртең сен элдин душманы, жерди саттың деген элдин атынан чыккан сөздөр болот. Ошого азыркы күндө өкмөт дагы, президент дагы, жогорку кеңеш дагы 1 метр бербегенге аракет жасап атабыз. Калганын биз эми бул жерде негизги мамлекеттик стратегияны кандай алдын алуу иштер жасайбыз. Эгерде дагы ушундай окуялар болуп турса, эмнени жасайбыз? Бул жерде ойлор айтылды, чек ара кызматын ушу Баткен областына көчүргөнгө айтылды.
бул жерде тышкы иштер министрлиги эмне жумуш аткарып атат? Мына мисалы мен айтсам, элдик дипломатия деген бар. Ошо элдик дипломатияларды колдонуш керек. Ушул жакта жайгашкан эл менен, биздин эл менен тыгыз байланышта иштеп, ал жерде чогуу отурушуп, чогуу сүйлөшүп, же ал жагынан дагы бир такташсак деген ойдо айтылып. Бүгүнкү күндө азаттык өлкө биз маалымат угуп атабыз, себеби биздин премьер-министр өкмөт башчыбыз барып, ошо эл менен жолугуп, ошо элдин абалы кандай экенин жөнүндө бизге маалымат берди. Ошондуктан бул маалымат боюнча бүгүнкү күндө эки жакта деген ошо курулуш иштери токтоп турат. Эми бүгүнкү күндө эми сүйлөшүүлөр жогорку деңгээлде жүрүп атат деген маалыматты уктук. Чындыгында келгенде мындай маалыматтардын бардыгын биздин улуттук коопсуздук болобу, өкмөт болобу баарында маалымат болгон. Себеби дегенде биз азыр улуттук коопсуздук кызматы бизде чек араны кайтарыш керек. Бүгүнкү күндө алардын атайын ушул чалгынчылары бар, ошону кайтара турган. Азыр болсо алардын чалгынчылардан мурда эле бизде билесиңер, социалдык баракчалардан биздин элдер деле көп берип атышат, чтобы кандай окуяларын. Ошондуктан биздин негизги катачылык эле ушундай окуяны болтурбай алдын алуу дагы биздин алсыздык болуп калып эсептелинди. Бирок эми албетте билесиңер, бул чек арада жашаган эки кошуна өмүр бою жашайт. Ошондуктан эки кошуна дайыма ушу бардык маселени тынчтык жолу менен чечиш керек. Эки кошунанын ортосундагы ар кандай мамлекеттик деңгээлде жеке ишкерлердин ортосунда экономикалык байланыштар абдан жогору, байланыш карым-катнаш абдан жогору. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө ушул маселенин бардыгыны ошо аткарылган, кабыл алынган токтомдорду, чечимдерди, же болбосо келишимдердин бардыгын кайрадан карап чыгып, ошо негизи тынчтык жөнүндө чечип алышыбыз керек. А бирок бизде албетте өкмөтүбүз айтып атат, биз канчалаган акча каражаттарын карап берип атабыз деп. Эми чындыгында чек арада жашаган элдердин социалдык абалын жакшыртуу боюнча каражаттар бөлүнүп атат. 400 миллионго чейин бөлүнгөн. Азыр бүгүнкү күндө жолдор бүтүп атат. А бирок бизде эң маңыздуусу коопсуздук болуп эсептелип атпайбы. Биздин коопсуздук сакташ керек болуп атат. Ошондуктан бизде бул жердеги ушу коопсуздук комитетинин, ошону менен катар биздин ушул сырткы мамилелер, ошо дипломатиялык сүйлөө жүргүзүүдөгү биздин кадрлардын деңгээлдери, ошондой тең ата сүйлөшүүдө кадрдардын деңгээлдеги ошондой маселелерди биздин ушул өкмөтүбүз ошону чечиш керек. Чечпесе мындай сүйлөшүүлөр акырына чейин чыкпайт деген ойдомун. Сары жаран биздин ар бир сантиметр жер үчүн мындайча айтканда кан төккөнгө даяр. Эч убакта незыблемый болуш керек. Биздин мамлекеттин бүтүндүгү толугу менен сакталыш керек. Аны толугу менен коргошубуз керек. Мына ошол маселени угуп атабыз. Ачык эле айтсак, бул жерде эми чечилиши бул оңой эмес да. Бул проблема мурун эле болгон да. Менимче келечекте биз дагы демаркация, делимитация кылсак дагы, менимче ушундай проблема күчөп турат да. А жанагы мисалы Кыргызстан айрым бир жерлерин берип алмашы керек дегенге кандай карайсыз? Эмнени алмаш? Жерлерди алмашыш керек депчи. Аны оңой эмес, аны бизде комиссия бар. Делимитация боюнча комиссия иштеп атат. Ал только эки тараптуу болуш керек да. Биз сөзүбүз мындай чече албайбыз. Бул биздики деп, алар дагы айтып атышат, бул биздики деп. Эми бул талаш да. Ар бир мамлекет 1 сантиметр үчүн талашат. Бир пикирге келишти деп айтсак болобу, ошондой кыяс болобу? Жок. Азырынча андай айтса болбойт, себеби бизде 450 километр азыр пока мындай описан эмес да. Бул жерде көп маселе мамлекеттик сырга байланыштуу болгондуктан туура түшүнгүлө. Мен аны ачык айта албайм. Бирок жалпы коомчулук биле турган маселе жанагы мыйзамсыз тажиктер тараптан салынып аткан мыйзамсыз курулуш токтоптур. Алар кирип келген зонадагы аскерлер чыгарылыптыр. Келишимдердин эки мамлекеттин ортосундагы келишимдердин аткарылышы боюнча маселелер бар экен. Анын баягы объективдүү, субъективдүү жерлери бар экен. Көп маселе ошол Кыргызстан тараптан тажик жарандары үйлөрдү сатып алып, 50ге жакын үйдү сатып алып, баягы жашап, анан баягы булар биздин жер деп ошого баягы доомат коюп аткан маселелер бар экен. Эми аны азыр эки мамлекеттин ортосундагы маселелер менен чечилет. Бизде эгерде мыйзамдарда, конституцияда бул маселе боюнча өкмөткө жүктөлсө, Тажикстанда чек ара маселеси бүт президенттин колунда экен, конституция боюнча. Ошондуктан
болмаса ушундай бир баягы дипломатиялык бир проблемалар бар. Бирок ошону менен катар эле бир топ көйгөй да бар. Мисалы үчүн контрабанда. Ошол жердеги мамлекеттик органдардын жанагы үй мүлктөрдү, документтерди Кыргызстан тарапка эмес, Тажикстан тарапка каттаган учурлар айтор. Ушул маселелер боюнча өкмөттүн дагы бир иштей турган көйгөйлөрдү чече турган бир жагдайлар абдан көп экен. Агай, максат айылы боюнча айтып атышат да, эки тарап талашып атышат максат айылын депчи, тажиктер биздики деп атышат. Жок, ошо максат айылында тажик жарандары баягы көчүп кеткен кыргыздардын үйлөрүн сатып алып, алар үйлөрүн сатып алгандан кийин баягы бир 1-2-3 жыл өткөндө бул биздин жер, бул Тажикстандын жери деп жана коргоп өзлөрүнүн курулушун салган маселе ошондон чыгып атат. Көрдүңүздөр, ошондуктан бул жерде ошол мыйзам аркылуу тажик жарандарына сатылбасын деп дагы алар баягы госрегистр аркылуу албайт да, тил кат менен мындай эле акча берип эле мындай алып. Айтор ошондой көйгөйлөр абдан көп. Кандай азыр маалыматтар айтылып атат өкмөт тарабынан? Дипломатиялык жолдо чечебиз деп кече төрага да эскертип өттү эле, айтыпчы эки тарап менен ошондой сүйлөшүүлөр жүргүзүлүптүрбү Тажикстан тарап менен дагы? Азыр көбүнчө жана болгон жерде жана аскердик, анан улуттук коопсуздук комитетинин маалыматын көбүрөөк угуп атабыз, социалдык экономикалык жакка азыр токтолуп атабыз. Ошол токтомдордун аткарылышы эмдиги жумада каралат. Бирок азыр деле мисалы үчүн канча жол салынды, канча таза суу боюнча трансформация, анан жол боюнча жакшы маалыматтар кетип атат салынганы боюнча. Анан трансформация 500 гектар трансформация болуп турбат экендечи. Өткөнкү токтомдун аткарылышы да, бирок катуу талкуулап атат, абдан чекит коелу, чечели депчи. Негизги көңүл бурган маселе бул жана комиссия бар эмеспи, делимитация жана демаркация боюнча. Ошолордун ишмердүүлүгү боюнча сын айтылып атат. Туруктуубу ал комиссия, кимдер мүчө, барганда даярданып барышабы деп ошол маселе каралып атат. Азыр чек ара маселеси боюнча өкмөттүн маалыматын уктуңуздар. Негизи чечилүү жолдору кандай нукта жүрүп жатыптыр? Чечилүү жолдору биринчиден ошол болгон окуяны премьер-министр барып ошол жерде күч структуралар менен переговорлор болду. Тажикстандын премьер-министри ошол сүйлөшүүлгө чакырып, ошол жерде чындыктын баары айтылып, ачуу сөздөр дагы айтылыптыр. Андан тышкары өкмөт отчетун айтып атат. Биз бул жерде социалдык экономикалык маселелердин баарын көтөрүлүп атат. Азыр канча жол салынды, мектептер эмне болуп атат. Ошол жерге өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан акча бөлүнүп, маселелердин баары көп маселе чечилиш керек деп. Андан тышкары депутаттар ушул маселе боюнча чечкиндүү чечим кабыл алышыбыз керек. Ушул менен демаркация, делимитация маселеси баары ошо чечилиш керек, комиссия түзүлүп. Антпесе мындай нерсе кайра кайталанышы мүмкүн. 2016 жылы теңирчиликте дин катары каттоо боюнча соттон жеңип чыкканбыз. Бирок соттун жыйынтыгы дагы деле кабыл алына элек деген наразычылыгын бүгүн 19 сентябрда болгон маалымат жыйынында Теңирчилик бирикмесинин өкүлү Кубан Тезекбаев билдирди. Ал эми философия илимдеринин доктору профессор Клара Ажибекова теңирчилик бул элгертеден келе жаткан көчмөн элдеринин дини, адамзаттын табият менен гармонияда жашоосу деди. Манас Ордо коомунун өкүлү Анарбек Усупбаев теңирчилик бир гана кыргыз элине эмес, гундарга жана башка элдерге да тиешелүү экенин айтты. Маалымат жыйынга Казан шаарынын Татарстан теңирчилери коомунан келген публицист, тарыхчы жана жазуучу Безертинов Рафаэль Нурудинович дагы катышты. Ал 21-22 сентябрда Жусуп Баласагын атында Кыргыз улуттук университетинде теңирчилик жана Евразия элдеринин мурасы, башаты жана азыркы саатташындагы эл аралык конференция болорун кошумчалады. Эскерте кетсек, мамлекеттик дин комитети теңирчиликти дин катары каттоодон өткөргөн эмес. Маселе боюнча биздин Кыргызстанды да, вообще Центральный Азияны да ошондой бир багытка салышты да. Бүгүнкү күндө биз чын айтканда кандайдыр бир өзүбүздүн этникалык аң сезимибизди, көз карашыбызды, жашообузду, философиябызды жоготуп элек. Анан ушу 7-чи кылымда пайда болгон алдагы өздөрүнүн арабтардын өзүнүн дини, аны биз сыйлайбыз. Бирок ошону таңгулап эле акча менен лоббировать этип ушинтип басып, анан динди алып келип бизди конкретный кайсы жолго алып келип атат? Исламизация, терроризация, арабизация. Анан биз өзүбүздүн бай сөйлөгөтүбүздү, өзүбүздүн даяк абычыларыбызды, өзүбүздүн жүрүш турушубузду, традицияларыбызды кандайдыр бир жоготуп, анан ушу басымдуулук кылып атат да. Анын көрүнүштөрүн кайдан билсек болот?
Анын көрүнүшү мына бүгүнкү күнгө дейре ушул теңирчилик дин регистрациядан өтө албай турат. Теңирчилик, теңир дини деген бул биздин жашоо үрп адат каалда салтыбыз деп атабыз да основасы. Эми бу жерде жалаң эле кыргыз деп айтпаш керек. Бул теңир дүйнө таанымында гундардын, күн элинин, гундардын дүйнө таанымы да дини. Анан бизде убагында жана семит элдеринин өкүлдөрү биздин бабаларды алдап, кыздарын аял кылып берип, тилде берип, сатып алып, анан кийин ислам динин киргизген. Аны жакшы билесиңер, мисалы үчүн мына 1326-жылы Чыңгыз хандын небереси Торгулга Акчолпон Белая Венера деген еврейке аялды кызды алып келип тартып алат. Еврей менен арабтар, семит элдери. Анан кийин дилдени берет, анан бир условие коет. Эгерде ушул аял сизден эркек бала төрөлсө, бизге уруксат бериңиз, биз өзүбүздүн динибиз менен муну өстүрүп чоңойтабыз дейт. А биздин тиги бабабыз мына көп турган хан ага барып сулуу кызды берди, дилдени берди, эмелерди. Мейли деп коет. Анан булар эмне кылат? Жанагы бала төрөлөт, анын атын Өзбек хан деп коет. Өзбектер бар го, ошонун атынан коюлган да. Өзбек хан кичинесинен анан чоңойгондо жанагы арабтар, семит элдери аларды өстүрө баштайт. Анан алар эмне кылат? Эң биринчи мечит салат. Жанагы Торгулдун ордосу боз үй да, алыстан боз үй көрүнбөйт, жана мечит көрүнөт да, жалтыраган мечит. Анан элдин баарын Өзбек хан деп анан Өзбек жанагы атасы өлгөндөн Өзбек хан болуп калат. Анан ошол Өзбек хан анан кийин өзүнүн жанагы баш ийген элдерге Казакстан жарбыз, Өзбекстан, Кыргызстанда какой-то часть кирген, анан ошол жерге анан кийин мусулман динин киргизе баштайт. Киргизгенде кантип киргизет? Мындай акылдашып, баягы өздөрүнүн ой көгүл менен кылбай, кылыч менен киргизет. Бир түндө 360 биздин бий болуш бабаларыбызды кырат, чакырып туруп. Анан кийин ар бир базарларга барып туруп, башына селде чалынбаган баарын кулагына мугуп отурган ошол тегеректен ислам дини кирет да. А биз кийин кыргыздар, мына тоолук кыргыздар, биз али эле жакшы кирген жокпуз. Ушундай болуп кирген да ислам дини. Анан биз эмне эле чырылдап атабыз? Өзүбүздүн динибизге кайтышыбыз керек. Бул теңир дини жалаң эле кыргыздык эмес, гундар. Гундарга ким кирет? Мына Кыргызстанда жашаган биз азыркы кыргыздар, калмактар, казактар, теги Алтай элдери, татарлар, койчу теги Европа элдери баары биз бир атанын балдары болобуз, бир бөлүнбөшүбүз керек да. Анан ошол элдерге кайрадан өзүбүздүн бул динибиз келиш керек. Ошого аракет кылып атабыз, ошол келсе экен деп. Мына бир эле салтты айтайын. Мына бизде 7 атаңды бил деп айтат кыргызда. 7 атага чейин эмнеге билди? 7 атага чейин үйлөнүүгө уруксат бербейт. Азыр ислам дини эмне болуп атат? Жана чумак деген ажы чыга алып айтып атпайбы? Агайындын балдары үйлөнсө болот дейт. Ойланайын. Как это? Менин агамдын же инимдин кызы менен баласы менен менин балам үйлөнөт экен да. Эмне үчүн рак оорулары көбөйүп атат? Рак. Бул основной оору семит элдердин оорусу. Анткени кан жаңырбайт. Түшүнүңөрбү? Кан жаңырбайт да, ошол кан баягы каршы тура албай, анан жанагыдай. Да, жок, ушулдай. Жок, это идет. Ошон үчүн биз теңир дини деген бул кыргыздын каада салтын өзүбүз гун элинин каада салтын ордуна коелук деп атабыз. Бул бизде келечекте ден соолук, келечекте балдардын келечеги. Мына бүгүнкү күнү бүт Европа элдеринде мусулмандар жыргап жашап атат. Ошо качып барышып. Эмне үчүн өздөрүнүн жеринде жашап атат? Арабияда, башка жакта алар бактысыз жерде.
Алар каерде бактылуу? Америкада бактылуу, Канадада бактылуу, Европада бактылуу. Эмнеге? Анткени башка көз караш. Ошон үчүн мен кайтарабын, мына 4 жылдан ашык болду, биз сотто жеңип алдык. Сот чечим чыгарып берген. Регистрация болду. Алиге чейин жок. Эмнеге жок? Потому что жанагы Атамбаев деген президент таблиги жамааттын мүчөсү болчу. СДПКнын баардыгы көбү таблиги жамааттын мүчөсү. Сооронбай Шарипович да сыяктуу таблиги жамаат. А таблиги жамаат СНГде запрещенный. СНГде уруксат жок. А бу жерде бизде бар. Келечек эмнеге алып келет? Биз каршы эмеспиз. Мен мына ислам динин Ханафи мазхабын карманам. Ханафи мазхаб деген эмне? Ал кыргыздын салтынан чыкпа деген сөз. Мен кыргыздын салтын карманам. Ошон үчүн биз бүгүн элге кайрылып атканыбыз, биз өзүбүздүн ата бабабыздын жолубузга түшүш керек. Гундардын дешибиз керек. Жана эле кыргыз десек, татар тууганым атайын келип отур бияка. Бул тарына эмнеге жалаң кыргыз? Башкалар тарына тетемдер. Биз гун элинин көз карашын, дүйнө таанымы, динин ордуна коюшубуз керек. Мына бүгүн чебер адам эмне болуп атат Баткенде? Мына азыр тынч эле болсун чейинчи. А бирок эмне болуп атат? Тажикстан мусулман мамлекети, мусулмандар ажылар, алардын президенти ажы. Биздин президент ажы, мусулман. Эмнеге чеграны чечпейт? Эмнеге чеграны чечпейт? Элдер өлүп атат, кырылып атат. Мусулман эгерде бири-бирин колдосо чечкиле да, чечсин да. Бу жерде эле сайрашат, а тияк барыш керек да. Ошондой маселелер көп туугандар. Ошон үчүн биз бүт гундар бириксек, бир ата бабанын салтына түшсөк, өзүбүздүн ата бабанын динин кармансак, ынтымакта болсок, мына бул киши айтып кетпедиби? Жана айтып кетпедиби? Адам баласы теңир динин кармаганда эч качан жанагындай диний согуш болгон эмес. Мына Чыңгыз хан бабабыз биздин бабабыз болот. Ада мусулмандар да болгон, христиандар да болгон, башка диндер. Ынтымакта бириштип жашаган. Ошон үчүн биз теңир динине кайрылсак, жанагыдай балелерге барбайбыз. Мынаки азыр интернетти ачсаңар, ойлонойм, 7-8 жашар кыздар боозуп жүр, Афганистан, Пакистан сүрөттүн көргүлөчү. Ойлонойм, ушул эмнеге жашайт? Какие вопросы будут обсуждаться на вашей международной конференции? На нашей международной конференции обсуждается зарегистрировать тенгрианскую религию Кыргызстан и дальше. Основной вопрос в этом. Еще какие-то научные проблемы. Да, конечно, есть. Вот сейчас. Ладно, хорошо, давайте. Кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова жеңишке жетишти. Ал алгач мексикалык Александра Ромеро Баниланы 8-0 эсеби менен жеңди. Андан соң жапониялык балбан Якако Каваи менен күч сынашып, экинчи бөлүктө атаандашынын далысын килемге басып таза жеңишке жетти. Чейрек финалда украиналык Юлия Ткач Остапчук менен таймашып 9-6 эсебинде жеңишке жетти.